Тааж жылагынын таасири күчөгөн маалда Бакай атанын аймактарында дезинфекция иштери жүрүүдө. Бул кадрдан өрткө каршы күрөшүү башкармалыгы социалдык имараттардын бирин тазалап жатканын көрүүгө болот. Райондук ооруканада орун калбай калгандыктан азыркы тапта жерлерде күндүзгү стационарлар уюшулууда. Мектеп, бала бакча, Атыгүл медресе дагы учурда калк саламаттыгын камын көргөн стационар катары колдонулууда. Дары-дармек каатчылыгынан улам активисттер, ишкерлер, жарандык коом өкүлдөрү каражат топтошуп, медиктерге кол сунушууда. Алдыдагы чыгарылышта ушул жана башка Бакай Ата районуна байланыштуу жаңылыктар менен таанышасыз. Саламатсызбы? 14 июнга караганда Талас облусу боюнча COVID-19 бир жаңы учуру катталып, жалпы ооругандар 95 адамга жетти. Бирок бул ПЧР тестин тапшырууга үлгүргөн бейтаптардын гана саны. Мындан улам өкмөт учурда атайын тестирлөө жүргүзүп жатканын Тааж жылагы менен каршы күрөшкөн республикалык штаб билдирди. Ушул тапта Талас боюнча 661 керебет даярдалган. Күнүнө 1,5 миңге чукул жарандар медициналык дарыланууну өз убагында алууда. Андай стационарлардын бири 13 июлда Үчемчек жана Наматбек айылдарында ачылды. Балдарга бар экенбирке ошондо билип берип жүргөн балдарыма рахмат. Мен силерге ошону жакшы кабыл алып, мына балдар уюштургуч балдар бар. Ушулар көп иштөөчүлөр уюштуруу жагынан иш жүрүп атат. Мына Алмаз. Ушул Алмазды көп эмеден билем да, көп иштерге аралашып, ушундайларды чечип, мына айыл өкмөтүбүздө жаңы жакшы иштерди кылып келатыр. Жалпы облуста 250дөн ашуун дарыгер иштеп жатканы менен дагы 100дөн ашуун дарыгерге муктаждык бар. Наматбектин мектебинде ачылган стационарга бир дагы дарыгер табылбай, ал жерге аким, эл өкмөт башчысы жана жергиликтүү кеңештин депутаттары бир медайымды убактылык айлык чегөрүү менен кызматташууга алды. Анан врачтар эмне болду? Эме жок болот, врач жок болот. Жайнагүл айым бул жердеги иши үчүн райондук ооруканадан айрыла турган болду. Бизге азыр күндүзгү стационар ачылды. Бүгүнкү күндөн баштап онкойкалык убакыт сааты 6-га чейинки болуп атат. Бирок бизге ошол суу керек болуп атат. Биринчиден кол жуугангачы эч кандай суу кирген эмес. Калган ошол керектүү нерселер, челек, штатив, кислородный аппаратыбыз жок ооба. Бизге дагы иштегенге дагы бир медсестра керек болуп жатат. Бакай Атанын өзүндөгү стационарлардан тышкары оорукана жана дарыканада кезек күткөн учурларды байкоого болот. Ал ортодо премьер-министр Кубатбек Боронов эмгек өргүүсүндөгү дарыгерлерди ишке чыгууга чакырып, эмгек акылары сөзсүз төлөнөрүн убада кылды. Июль айындагы Тааж жылагынан массалык түрдө тарашы күч алгандыктан медициналык жабдыктар, керек болсо айрым дарылардын түрү кескен кыскарып, жокчулук жараткан. Бул учурда райондогу ишкерлер, чет элдеги мекендештер айылдагы жарандар менен бирге акча топтошуп, ооруканалар менен стационарларга медициналык каражаттарды сатып беришүүдө. Мындай демилгенин биринчилерден болуп Төрехан Жунусбеков өз үй бүлөсүнүн жана досторунун атынан Бишкектен 3 кислороддук аппаратты Түркиядан алдырып келди. Ошол эле күнү ушундай аппараттарды, дарыгерлерге керектүү медициналык каражаттарды айыл азаматтары колго алды. Аларга Бакай Ата районунун акими Чолпокул Асылбеков ыраазычылык билдирди. Бүгүнкү күндөгү ушул тумоого эң керектелүүчү аппараттар мурда жок эле. Ашып кетсе бизде больницада 4-5 бар эле. 2 күндөн бери 15-20 келип калды. Ар бир адам дем алышы кыйындаганда мынакей ушул аппаратты. Бүгүн кече биздин патриот жигиттерибиз бар экен. Ошо Төрөканга, азаматтарга, Миргазыга, Талас кошулгон оголу көп кыргыздын чыган жигиттерине, кыздарына терең ыраазычылык билдирем. Сиз Бакай Ата KG сайтындагы чыгарылышты көрүп жатасыз. Башка жаңылыктарга токтолсок. Бакай Ата айылындагы Шапак көчөсүнүн Жетигип аймагындагы Каныбек көчөсүнүн башына чейин асфальт төшөлүүдө. Бул жолдун курулушу 2 чакырымды камтыйт. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун аймактарды өнүктүрүү жылынын жарыяны менен ишке ашууда. Бакай Атанын чыгыш бөлүгүндөгү Кеңеш көчөсүнө таза суу тартуу үчүн 220 миң сом айылдык өкмөттүн эсебинен бөлүндү. Бакай Атанын чыгыш бөлүгүндөгү Кеңеш көчөсүнө таза суу тартуу үчүн 220 миң сомдук каражат айыл өкмөттүн эсебинен бөлүндү. Учурда жергиликтүү эл күйүүчү май жана техникалар менен көмөктөшүүдө.
Аталган курулуш иштери август айында бүтсө, көчөнүн 1200 метр бөлүгүндө жашагандарга таза суу үйлөрүнө чейин камсыздалат. Жаңылыктар менен сиздерди мен Азамат Карботоев тааныштырдым. Окуялардын калган топтомун биздин расмий сайтыбыздан тааныша аласыз. Ал үчүн бизди www.chekit.kg деп издесеңиз болот. Кийинки чыгарылыштан кезиккенче эсен туруңуздар.